Манасчы Уркаш Мамбеталиев атындагы жаңы конуш эми социалдык шаарча болот. Аталган конуштан бөлүнгөн 7 гектар жерге 15 турак үй курула баштады. Социалдык шаарчанын түптөлүшүнө Асанабил кайрымдуулук фонду каражат бөлүп, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана ата-энеси жок балдар үчүн турак үйлөр курулуп ишке берилери күтүлүүдө. هذا مجمع يبنى هنا في منطقة. Бул долбоор 30 үйдөн турат. 30 үй бүлөгү 15 үйдөн турат. Андан тышкары бул долбоордо ФАП жана мечит камтылган. Кудай буюрса бул башталышы, мындан келечекте дагы муну чоңойтуп, кеңейтип, кем каршылар болсо толуктап беренге аракет кылмакчыбыз. Негизи бул долбоор аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ылайыкташкан. Бүгүн бул социалдык шаарчанын пайдубалын түптөөгө капсула салынды. Долбоордо ФАП жана мечит куруу каралган. Кудай буюрса, мына азыр бүгүн капсуланын салынышы башталды. Келечекке ушул 7 гектар жерин баарын толтурушубуз керек. Азыр бүгүн 65 соттук жерге 30 үй бүлөгө үй салынып атат. Байланышта иштешип, ушуларга жер ажыратып, проектлерин тактап, ушундай иштесе, албетте бүт райондорго ушундай кичи микрорайондорду курса болот. Моуреке ачылып атканда мен аябай сүйүнүп атам. Чындыгында биздин мынакей бияка деле ушундай кайрымдуулук эмеси келип, мындай болуп атат десе, айланайын, бизге дагы жакшылык болуп калар эми. Оорунун айынан ушундай азыр майып болуп жатып калдык. Фонддун өкүлдөрү азырынча 15 имаратты 1 жыл ичинде толук кандуу бүткөрүп пайдаланууга берүүнү убадалады. Албетте турак үйдү тапшыруу алдында комиссия түзүлүп, чыныгы муктаж адамдардын тизмеси такталат. Үйлөр алкысыз берилет. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, ЛТР, Ысык Көл облусу.